Достар кичинеңе кылсындар. Бекмырзанын командасы мына ушул 4 адам. Алардын бири идея сунуштаса, бири сценарий жазып, бири аларды тартып монтаждап, бири толуктап турат. Бул иш процессинде Бекмырзанын да орду чоң. Анткени ал аталган тасмаларда негизги ролдорду аткарат. Бул долбоордун иштеп баштаганына 1 жылда эле болгону менен миллиондогон көрөрмандарды топтой алган. Анткени алар тарткан тасмалар англис тилинде. Бул тил эл аралык тил болгондуктан негизги көрөрмандар чет өлкөлүктөр. Чет өлкөлүк тил үчүн тартылып башталган. Чет өлкөлүктөр. Кийинчерээк ойлонуп отуруп, балдар кеңешти, Бекмырзанын командасы отуруп кеңешип, неге биз англис тилди эле камтыйлы, баары түшүнгүдөй кылбайлыбы дешип, азыр жанагы Чарли Чаплиндин стили. Сөзү жок. Эмоция менен, актерский оюн менен, жана каламбур деп коет, ошонун стили менен, музыка менен, режиссерский постановка менен кылышып, азыр жалпы эле дүйнөнүн тили да, ал жерде сөз жок. Тасмаларды даярдоодо негизги кыйынчылык идея табуу болуп эсептелинет. Тартылган видеону элдер көп көрүүсү үчүн ал кызыктуу болуп, көрөрмандарды тажатпоосу кажет. Бул коллективде дагы кызыктуу идеяларды сунуштап, аны жазган сценарист бар. Бекмырза ойнойт, актер болуп. Анан дагы биздин жаныбар эмелерди кошобуз. Ар кандай конфликт болуш үчүн башка персонаждарды кошобуз да. Анан бул мультик сыяктуу эмес. Анан көбүнчө бул багытта иштегендер 2-3 түрдүү болот да. Кээ бирлер мультик кылат, анимационный жасап киргизет да, ал көп убакыт алат. Экинчиси ал оңой, бирок анын тарбиялык мааниси азыраак болуп калат да, лайф сыяктуу. Кичинекей бала өзүнүн жашаган жерин, ойногон жерин, окуган жерин көргөзүп эметип жүрөт да. Баягы сүйлөпчү, блогер болуп. А биздики болсо ошо экөөнү камтыйт, кээде анимацияда кошобуз да. Бул каналдын негизги жүзү болгон Бекмырза 9 гана жашта. Тасмаларга тартылуу командага каражат, ага атактуулукту алып келген. Мен досторум видеолорду көрүп атат, туугандарым, көчөдөгү досторум көрүп атат. Жакшы аткарат экенсиң деп, баардыгы эле айтып атат. Кээде кыйналгам. Мага алтынбек байкем үйрөткөн да, алганды, тартылганды. Англисченин жарымы, түркчөнүн жарым, анан экөөнү толук. Интернет желесин багындырып жаткан топко бул көрсөткүч чек эмес. Анткени алдыда али ишке аша элек көп идеялар, көп максаттар турат. Азыр балдар телефондон чыкпай калды. Чынындачы. Анан бүт баары көргөнүн көрсөң, бир знаменитый ыр бар, ошону ырдашып, тилдери red, black деп чыгып, англисче чыгып, кичинекей балдар англисче сүйлөп, анан кээрлер сүйүнөт аны көрүп алыпчы, менин балам англисче айтып атат деп. Негизи ал ошо YouTube'тун көргөнүн негизинде чыгып атат да. Ошон үчүн биз баягы кыргыздарга ошо кыргыз тилиндеги ырларды, кыргыз тилиндеги оюндарды, кыргыздын сонун оюндары бар кичинекей балдарга, топташ, чүкө, ушул нерселерди, кыргыз кийимдерин, негизи кыргызга тиешелүү нерселерди канал кылып бир жасасакпы деген пландар бар да. Бир нече тилде сүйлөгөн Бекмырзанын келечекке болгон пландары чоң. Анткени ал кесипкөй актер болууну кыялданат. Ошондой эле бир нече убакыттан бери футбол боюнча машыгып келет. Бекмырзанын ийгиликтери көргөн адамды кубантпай койбойт. Анткени улуттун, өлкөнүн келечеги мына ушундай жаш муундардын колунда эмеспи? Кенжебай Сатканалиев, Бакыт Кошалиев, 5 канал.